Күндүн маанилүү жаңылыктары, элдик кабарлар, болгон окуялар жана күн жыйынтыгы менен бүгүн 24 кабарлар топтому. Ак кеме студиясында сиздер менен мен Айданик Момунбекова, саламатсыздарбы? Бүгүн 24 күн жыйынтыгына топтолгон жаңылыктар менен тааныштырып кетебиз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Бүгүн Москва шаарында Аэрофлот компаниясынын Boeing самолету Москва-Ош каттам менен учуп кеткен атат. Эртең мененки саат 3:45-те Москва-Ош рейси болот. Бүгүн азыр биз Москва шаарында Шереметьево аэропортунда турабыз. Бул рейсте 298 орундук Boeing самолету учат. Ошко Москвадан 355 Кыргызстандын жарандары кайтып келди. Бүгүн 13-июнда Кыргызстанга Аэрофлот Россия авиалиния авиакомпаниясынын Москва-Ош маршруту боюнча Россиядан Кыргызстанга 355 жаран кайтып келди. Бардык учуп келген жарандар бекитилген тартипте медициналык процедураларын өтүү үчүн обсервацияга алынат. Вот здесь мы остановились. Как сказать, чемодандарды алып келип туруп, могу жерге бүт баарын үйүп таштап коюптур эшиктер. Ар ким өзү барып эптеп сүйрөп келип атат. Чаң. Ужас. Тоже мне, блин, Кыргызстан. Москва көзүмөн өтүп атат мен. Жамгыр жааса дагы. Какшып бир көк чөп жок го. Күндүн ысыгын. Assalomu alaykum, take dosum. Bayagıda эле сага айтып атам, кече интернеттен көрдүңбү бир Москвадан келген кызыбыз Кыргызстанга жаңы эле самолеттен учуп түшүп эле жана карантинге жатып обсервацияга жатам деп барып алгандан кийин сумкасын эшикте таштап коюптур. Москвадагыдай эмес, мага бирөө көтөрүп келиш керек окшойт го. Карачы жердин көгөрбөт эле фу, Москваны сагындым деп жаңы эле учуп келип алам. Айылнайын карындашым, муну жаратылышты карачы. Мына жаратылышты. Ушул жаратылышты москвалыктар түшүндө эле көрүп турбаса, муну күндө биз муну күндө көрүп турабыз. Кудайыма миң мертебе шүгүр, Кыргызстанда шундай сонун жери бар экен. Анан ушул бир тарбия, кыска көз караш, маданиятсыздык, ошо орустардын бир баягы сөгүнгөн бир тарбияларын көрүп алып, Москвага мен гастролго барганда көргөм. Колуна пиво көтөрүп бир жаш эле кыз сигаретти кармап алган жаныма келип, "Ой, Борунчеваке, как там Киргизия?" дегенде жиним келип айттым эле, "Без тебя хорошо" депчи, "Оставайся здесь" деп. Ансаганда кондой колунда алган күчүктү көтөрүп алыптыр дагы кыжырды келтирип. Ушундай бир башка жактын маданиятын үйрөнгөн, тарбиясыз болгонан ошондой карындаш да жана келип алганан, "Фу, Кыргызстан, Москваны сагынып атам", өзү жаңы учуп келген. Ушунчалык ой жоктук. Ошол кыз келип алып мага, "Ой, мындай" деп орусча сүйлөсө, жанында бир жигит айтып атат, "Эми аке кечирип коесуз, биздин кыздар москвачылык" деп коюшат экен. Биздин кыздар ушундай болуп калды, эми бир аздан кийин кызыганда тажикти жетелеп алып кетип калат деп. Мен айтарым, өзгөчө Москвадан келип аткан ушундай карындаштарым, ушу жерге келгенде бир туугандарыңарды, ата-энеңерди уят кылбай, башын жерди кесте каратпай, баягы тетактагы жаман адатыңарды ушул жерге алып келип алып, сигаретти чичайта чиштеп, пивону кармап алып, муну бизде Кыргызстанда азыр Кытайлар дагы бар, тиги түрктөр да бар, индустар да жүрөт. Алар деле өздөрүнүн кыздары менен эле жүрүшөт, жетелешип. Бияка келип алып, ошол жакта кылган баягы тарбиясыз маданиятыңды кылып, бияка келип алгандан кийин түрктөрдү, Кытайлар жетелеп кетип, шерменде кылба. Ошол жакта эле калып эле калчы. Карындашым, суранам сенден. Анан келип алып Кыргызстанды мындай эле тигиндей эле дебей. Сен кечеги эле айылда Мамбеттен эле кыз эмес белең. Сага эмне болду? Шаар көрсөң эле башкача болуп калдыңбы? Москваны көрүп эле калдыңбы? Ушул турган биздин ажайып кооз жерге Москваны алмаштырасыңбы сен? Баягы шаар көрүп келген бир кыз келип алып, Кетменди тааныбай калып айтат дейт. "Что это такое?" деп Кетменди тааныбай, баягы четин басып алса, Кетмен келип туруп башы сабы келип башына канк деп десе, чочуп кетип, "Ой, Кетменди ушул жерге таштап коесуңарбы" деп атат. Ансагандай сен кечеги эле айылдагы эле тиги Сабырбектин кызы же болбосо тиги Акматтын кызы эмес белең. Эмне болду сага анчалык эле?
акылың жоктугунан ортодо кайра бир окубай калган же бир маданиятсыздыгыңды келип ошерге көрсөтөсүң. Уялтпачы бизди кыскасы. Рахмат, ошакта эле кала бергиле. Келсеңер Кыргыздын кадырын, баркын билип, башкача бир тарбияны менен келип. Ой, аке чачып коюң. Бачым. Тартылып турсун, жазуу. Тартуудам. Макара. Lan ötürmedin ama. Ya ötürmedim. Bak dur. Lan ne kadar? Boldu aka. Tartılı da. Tartıldı. Savak olsun gerek de berileri savak. Bol trege boldu ya mı? Boldu mu? Startına bak startı. Bera karasın, ne kadar? Bera karasın lan. Aka boldu. Tak, özür razı. Bera karasın. Aka boldu. Öçür orayı. Kim benim yakanda sal esek de. Boldu aka. Aka boldu. Kara makara. Makara. Şu zarıl da. Arttın mı? Ol eceğin alıp. Facebook тармагында эркек кишинин аялды жазалап жаткандагы видеосу тарады. Анда аялдын колу байланган, мойнуна дөңгөлөк таш артылган. Эркек кишинин ага баштан ылдый чакалап суу чачып, жаакка чапкылап жатканын көрүүгө болот. Облустук милициядан билдиришкендей, окуя 8-июнь күнү болгон. Таш салынган дөңгөлөктү аялдын мойнуна артып алып жаза берген адам кармалган. Окуя Жалал-Абад облусунун Сузак районундагы айылдардын биринде орун алган. Сузак районунда 1969 жылы туулган жаран үйүндө 1973 жылы туулган аялынын мойнуна дөңгөлөк байлап чакалап суу чачкан. Окуя боюнча 11-июнь күнү Сузак районунун ички иштер бөлүмүнө арызданган. Бул окуя Сузак районунун ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринде жоруктар жөнүндө кодексинин 75 беренеси үй бүлөдөгү зомбулук менен катталып, тиешелүү материалдар топтолгон соң жазык кодексинин 144 беренеси болуп өзгөрүлгөн. Күнөөсү 11-июнда саат 18:00 чамаларда Сузак районунун ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген деп айтылат маалыматта. Министерство здравоохранения обобщить и проработать высказанные идеи. Пока нельзя назвать точную дату, когда ограничения, введенные из-за коронавируса, могут быть полностью сняты, в том числе по пересечению границ Российской Федерации. До 30 апреля включительно для иностранных граждан действуют ограничения на въезд в нашу страну. Я подписал распоряжение правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится. Для некоторых категорий граждан иностранных государств ограничения на въезд будут отменены, в том числе для специалистов, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования. Такая мера позволит снизить негативное влияние ограничения на деятельность российских промышленных предприятий, включая те, которые производят оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией. Россия Федерациясынын саламаттыкты сактоо министрлигинин башчысы аба ырайынын температурасы көтөрүлгөн учурда коронавирустун активдүүлүгүнүн төмөндөшү байкаган жок деп билдирди. Абанын жогорку температурасы коронавирус вирусунун активдүүлүгүн төмөндөтпөйт, деди министр чет мамлекеттердин тажрыйбасына таянып. Жазында жана күзүндө курч респиратордук инфекциялар башталып, COVID-19 вирусун начарлатышы мүмкүн. Бирок ошол эле учурда биз жаз күз мезгилинде башыбыздан өткөргөн нерселер көмүскө да калып жатат деп кошумчалады. Анын айтымында курч респиратордук инфекциялар жөнүндө сөз болуп жатат. Бул коронавирус инфекциясынын курсун начарлатышы мүмкүн. Россиянын Москва шаарында кыргыз дипломатына белгисиз жаран кол салды. Бул тууралуу РИА Новости билдирди. Басылманын айтуусунда Кыргыз өлкөсүнүн Россиядагы элчилигинин вице-консулу Тигран Кондахачян белгисиз жаран менен уруша кеткени айтылат. Уруш курушуп кетип, белгисиз жаран дипломатты башка чапкан. Окуядан кийин Кондахачян укук коргоочуларга арыз менен кайрылган. Учурда кол салган жаранга издөө жарыяланды деп кабарланат. Кондахачян 2016 жылдан бери элчиликте иштеп келет. Анда Тургунбек мынагы 74-төгү бала. 74 жашыңызда Тургунбек. Мынагы 78 кыз 76-да. Азыр канчадасыз өзүңүз? Мына 80ден өттүм, 81ге кеттим. Жылкынын этин жей турган болсо, мынагы ашказан, бөйрөк, боор өтө оорубайт.
Anan davleniye kılbaydı. Anan çaştı, karayıp, ağartmayıp, kapkara olur. Güç kuvvetten taygısmayıp, 70'de katlasan bunu. Peki. 80'de güçü. Çaçı kapkara. 81. 81 az. Жаңы жылдан beri. Биздин каналга катталып, лайк басып коюңуздар. Кийинки чыгарышка чейин көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.